Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн Бакыт Төрөбаевга президенттикке талапкер күбөлүгүн тапшырды. БШКнын 10 мүчөсү анын талапкерлигин бир добуштан колдоп берди. Буга чейин Бакыт Төрөбаев кыргыз тил сынагын ийгиликтүү тапшырып, талап кылынган 68 000 колду топтоп берген. Ошентип Бакыт Төрөбаев 4-түнчү талапкер болуп расмий катталды. Буга чейин Темир Сариев, Өмүрбек Бабанов жана Сооронбай Жээнбеков расмий талапкер болуп катталган болчу. Өз сөзүндө Бакыт Төрөбаев алдыдагы шайлоо таза жана ачык өтөрүнө ишеним жасап, президенттик шайлоо 2 тур менен өтөрүн билдирди. Кыргыз элине ыраазычылык билдирем. Биз 72 000ден ашык кол топтоп, ошо кол тамгаларын коюп, биздин элибиз мени колдоп беришти. Экинчи сиздин сурооңузга менин оюм боюнча президенттик шайлоо 2 тур менен өтөт. 15 октябрда бул биринчи тур болот. Экинчи турда жаңы президент дайындалат. Экинчи турда бул ноябрдын орто жерлеринде болот. Ошондуктан негизги шайлоо таза өтүш керек. Таза шайлоо болсо, мен ойлойм, бул Кыргыз Республикасынын эли жеңет деп эсептейм. 4 талапкер биз биригип сүйлөшүп, сиздер жакшы билесиздер, биз бүт саясатчыларга коомчулукка жарыяладык. Сүйлөшкөнгө биз даярбыз. Бир талапкерди биз колдойбуз деп жарыя кылдык. Бирок биз 4 талапкердин арасында биз өзүбүз сүйлөшүп алдык. Бирок аны биз кийинчерээк жарыя кылабыз. Бир талапкерге биз токтолдук.